Yok, азыр бүгүнкү күндө бизде Бишкек шаарында ойноп атышат да. Ал жака кирсең иностранный жарандарды көрбөйсүң. Бүт эле кыргыздар ойноп атат ал жерде. Бир экөө эле отурса керек иностранецтер. Жалын андай нерселерди көрбөй элесиңер. Барып көрбөсөңөр жете эле барып көргөзөлү. Ал боюнча кандай бул мыйзам жөнүнө болуп калбайбы дейм да. Законопроект предоставлен о том, что игорную деятельность возобновить. То есть вопрос смысл в каком-то плане вы можете трактовать, что то, что сейчас незаконно где-то уходит, оно легализуется в смысле, но для граждан Кыргызстана запрет. Граждане Кыргызстана, если иностранцы не будут то, что сейчас подпольно играют, не будут ходить, запрет для них, и они не смогут привлечь иностранцев нормально по закону легализоваться. Это не подпольно, это открыто играет. Биздечи ачык эле ойноп атат. Открыто оюн болуп атат. Көрүп атпайсызбы, ринге отурайык деп жазылып эле тышында турат. Ичине кирип акча салып эле ойношот. Жанбек Султанович, мы открыты ко всем изменениям, которые помогут навести порядок в этой системе. С удовольствием примем. 10 секунд. Рахмат. Негизинен эми бул мыйзам ошол биздин экономика жанагы финанстык муктажга карата эле колдойбуз деген ойдомун мен. Анан экинчиден мында айтарым баягы арак деле сатылып атат, наркотика деле сатылып атат. Жада калса баягы кыздар денесин саткан кыздар бар. Ал боюнча деле запрет, эч ким унчуккан жерибиз жок да. Бул ачык эле болсун, менин оюм ушундай, ачык эле болсун бардыгы. Ким чечим Рахмат.